Молдошев Руслан Алдашевич. Мен өзім екі кесіптің иесімін. Биринчи алған ең алғашқы кесібім бұл мұғалімдік. Екінші кесібім азыркы шартқа байланыштуу кошумча экономисттик кесипти алгам. Мен өзім ең биринчи алган кесибим боюнча иштеп, бирок ошол иштеп тапкан маянам менен жашоо турмушумду оңдой албасын түшүнүп, жана ошонун аркасынан ар изденип, бери изденип жатып, ушул экинчи кесипке ээ болдум. Бул экинчи кесипке ээ болуумдун дагы шарттары жөнөкөй эмес. Бул Кыргызстанда эле эмес, мен дагы жалпы азыркы проблемаларда эле миграциялык шарттарга да туш келгем. Ошонун негизинде турмуштук шартым өзгөрдү. Азыркы күндө өндүрүштө иш алып барып жатам. Мен эмне үчүн Кыргызстан саясий партиясын тандадым? Кыргызстан саясий партиясынын программасы менин ойлогон ойлорумду жана азыркы учурда элдин жана мамлекеттин болуп жаткан көйгөйлөрүн туура жана так чагылдырган программалар бар. Мисал ала кетсек, миграция боюнча. Бул мигранттарды бул биздин мамлекеттин инвестору деп алгандыгы дагы бул туура жана так айтылган. Ошол миграциядан келип аткан инвестицияны туура жана так колдонуш үчүн азыркы учурда биз салык жана бажы саясаттарын туура коюп, туура биз аянтча түзүп берсек, ошондо мигранттардын келген акчасы биздин экономика үчүн иштейт деп ойлойм. Жумуссуздук менен кесипкөйлүктүн бул жерде чоң бир көйгөйү бар. Мынакей азыр Кыргызстан саясий партиясы ушул көйгөйдү чечиш үчүн программасына кесиптик билим берүүнү акысыз берүүгө бел байлап жатат. Бул дагы чоң көйгөй жана туура көтөрүлгөн мисалдар. Эми бул жерде мен бир нерсени айта кетким келет. Биз сырттан карасак жумуссуздук, жумуш жок. Бардыгы сыртка миграция болуп кетип атат деп көйгөй көтөрүлүп атат. Ошол эле учурда өндүрүштүн ичинен карай турган болсок, ошол эле дагы бир проблема бар, кадрдык дефицит. Эмне себептен? Бунун себеби бир гана нерсе. Бул кесип. Азыркы учурда бизде кесип алыш үчүн акы төлөш керек. Акчасы болсо кесип алат, акчасы жок болсо кесип ала албайт. Кесип ала албаган бала өндүрүшкө дагы келе албайт. Кудайым буйруп, элим колдоп, жогорку кеңеште парламенттин составына кирип кала турган болсом, менин эң биринчи көтөрө турган мыйзамдарымдын бири бул өндүрүштү өстүрүүгө шарт түзө турган салык саясаты, бажы саясатын жөнөкөйлөтүү жана биздин өндүрүшкө туура келе турган шарттар түзө турган мыйзамдарга көңүл бурам. Андан сырткары билим берүү системасындагы азыркы учурда болуп жаткан көйгөйлөргө дагы сөзсүз көңүл бурам деп ишендирип кете алам.